Балдар, кезектеги сабагыбыз турмуш тиричилик коопсуздугунун негиздери. 4-класстар үчүн бүгүн өтө турган темабыз ар кандай кырсыктардан этият бол. Сабагыбыздын максаты ар кандай кырсыктардан сактануунун жолдорун үйрөнөбүз. Кырсык болгон учурда биринчи жардам көрсөтүүнүн эрежелери менен таанышабыз. Коопсуздук эрежелерин сактоонун маанилүүлүгүн түшүнөбүз. Балдар, силер кандай коопсуздук эрежелерин билесиңер? Бир ойлоп көргүлөчү. Коопсуздук эрежелерин сактоонун кандай маанилүүлүгү бар? Демек, биринчиден өрт коопсуздугунун эрежелерин билишибиз керек экен. Андан кийин жолдо жүрүүнүн эрежелерин билишибиз керек экен. Ошондой эле суу жана көлмөлөрдө кайсы эрежелерди сакташыбыз керек экендигин билишибиз керек экен. Жана бүгүн биз мына ушул силер көрүп турган 3 эреже жөнүндө сөз кылабыз. Байкадыңар болуш керек. Демек бул жерде өрт коопсуздугунун эрежелери жөнүндө сөз болот. Өрт коопсуздугунун эрежелери. Жаныңарга тез тутануучу нерселерди, ширеңке, зажигалка жана башка ушул сыяктуу буюмдарды алып жүрбөгүлө. Имараттарга, курулуштарга жакын от жакпагыла жана калдыктарды, таштандыларды өрттөбөгүлө. Окуу корпусунда жана үйдө ачык розеткаларды көрсөңөр, анда ата-энеңерге жана мугалимдерге сөзсүз түрдө билдиргиле. Өрт учурунда чаң тополоңго түшпөй, ирети менен тышка чыгууга аракеттенгиле. Коопсуздук эрежелерин так аткаргыла, эвакуация планы боюнча аракеттенгиле. Ошондой эле өрт чыгышын байкаган учурда мугалимдерге шашылыш түрдө билдиргиле. Кандайдыр бир күйүктүн жыты чыгып аткан болсо же түтүн чыгып аткан болсо, аны сөзсүз мугалимдерге, ата-энеңерге кабарлагыла. Эми балдар, өрт учурунда биз кандай аракеттерди жүргүзүшүбүз керек экен? Биринчиден, өрт болбосун, андайдан Кудай сактасын, бирок кокустук болуп өрт чыгып кеткен учурда кандай иш аракеттерди жүргүзүшүбүз керек экен? Биринчиден, өрт жөнүндө 101 телефону боюнча аймактык өрт өчүрүү кызматына кабарлагыла. Колдо болгон өрт өчүрүүчү каражаттар менен өрттү өчүрүүгө киришкиле. Ал суу болушу мүмкүн, же болбосо көбүк болушу мүмкүн, же кум болушу мүмкүн. Кыскасы, өрттү өчүргөнгө жардам бере турган кандай гана нерсе болбосун, аны менен өрттү басууга аракет кылышыбыз керек экен. Адамдарды сактап, биринчи жардамды көрсөткүлө. Жалындап күйүп жаткан өрттү нымдалган жооркан же төшөк менен жаап коюу керек. Жерге төгүлүп күйүп жаткан суюктуктарды кум же топурак менен өчүрүү керек. Күйүп жаткан эмеректерди жана буюмдарды суу менен өчүргүлө. От чыккан электр точкаларына жана зымдарды суу менен өчүрүүгө болбойт. Аларды атайын момундай буюмдагы пеналар менен, көбүктөр менен өчүрүшүбүз керек. Демек, өрт чыгып кеткен учурда ушул эрежелерди сакташыбыз керек экен. Эң биринчиден биз өрттүн алдын алыш үчүн түрдүү өрт чыгып кетүүчү буюмдарды колдонушубуз керек экен. Андан ары жолдо жүрүүнүн эрежелери менен таанышабыз. Балдар, эске сактагыла. Ар дайым жолдун оң тарабында жүргүлө. Чоң жолго чыкканда алгач сол тарапты карап, андан кийин жолдун жарымына барганда оң тарапты карагыла. Жолдо машина келе жатканда жолду кесип өтпөгүлө. Жолду кесип өтүүдө бири-бири менен сүйлөшүүнү токтотуу керек. Анткени бири-бириңердин сөзүңөргө кулак салып, алаксып калышыңар мүмкүн. Кесип өтүүдө автомобилдин аркасынан же дарактардын арасынан жолго чыга калбоо керек. Кокусунун жолго чыгып кетсеңер, анда
бир кырсык болуп кетиши мүмкүн. Жолдун тиги тарабындагы наркы бетиндеги досторду, тааныштарды, керектүү автобусту көргөндө анда чурка баш керек. Демек, бул эрежелерди сактасак, биз жолдо жүрүүнүн эрежелерин сактап, өзүбүздүн да ден соолугубузга пайда келтирип, ошондой эле ата-энебизди да кубантышыбыз мүмкүн. Андан ары суу жээгинде жана көлмөлөрдө кандай эрежелерди сакташыбыз керек? Күн ысыган учурда биздин өлкөбүздө аябай чөмүлгөнгө, сууга түшкөнгө ыңгайлуу жерлер көп, бирок бул жерлерде эрежелерди сактабасак, кырсыктар болуп кетиши мүмкүн. Бул жерде дагы өзүнчө эрежелер бар. Суунун жээгинде балдар, сага бейтаныш жерде чөмүлбө, өзүңдү начар сезсең, сууга түшпө. Ар дайым сак жана зирек бол. Жээктен алыска кетпе. Чөмүлүп жаткан учурда жээктен көп эле узактап кетпешибиз керек экен. Кандайдыр бир кырсык болсо, сөзсүз түрдө улууларды чакыр. Эгер сүзүүнү билбесең, сууга түшпө. Андан ары сууга чөккөндөрдү кантип куткаруу керек? Сууда чөккөндөрдүн негизги себептери болуп, сууда сүзүүнү билбегендик, сууда коопсуздук эрежелерин сактабагандык, коркуу жана башкалар эсептелет. Корккон адам жагдайга туура баа бере албай, ар түрдүү керексиз кыймыл-аракеттерди жасап, тез чарчап, алы кетип, чөгө баштайт. Чөгүп бара жаткан адамды куткаруу үчүн эң биринчи жакшы сүзгөндү, куткаруу ыкмаларын туура колдонууну билиш керек. Чөгүп жаткан адам көбүнчө коркуу, шок, дендирөө абалында болгондуктан, ал куткаруучуга жабышып, куткаруучуга тоскоолдук жаратат. Бул экөөнүн тең чөгүп кетүүсүнө алып келиши мүмкүн. Ошондуктан кээде куткаруучулар бошонуу үчүн күч колдонушат. Чөгүп жаткан адамдан бошонуу үчүн сууга чумкуу зарыл. Чөгүп бара жаткан адамдын кайсы жерде чөгүп жатканын эстеп калуу керек. Эгер ал суунун астына кирип кетсе, анда терең дем алып, сууга чумкуп кирип, чачтан кармап же колтуктан кучактап, жээкти карай сүзүү зарыл. Сүзүп бара жатканда чөккөн адамдын башы суунун үстүндө болуусун көзөмөлдөп туруу керек. Чөгүп жаткан адамга анын арт жагынан баруу керек. Эгер ал эс учун жоготсо, аны куткарууда ээлинен эки кол менен кармап, буттардын жардамы менен жээкти карай сүзүп барса болот. Жээкке чыкканда биринчи тез жардам көрсөтүү. Эгер чөккөн адам чөгүп жатканда эс учун жоготуп, бир канча убакыт суунун астында болсо, анда ал суудан жутуп алган болот. Бир бутту тизеден бүгүп, ага жабырлануучуну алды менен жаткырып, оозун ачып, арт жагынан бир нече жолу кол менен басып, суунун чыгышына өбөлгө түзүш керек. Андан кийин жаткырып, моюндун астына бир нерсени ороп коюп, жандандыруу иштерине киришүү зарыл. Жасалма дем алдыруу үчүн тизелеп отуруп, чөккөн адамдын мурдун кысып кармап, терең дем алып, жабырлануучунун оозуна үйлөш керек. Дем алдырып жатканда жүрөктүн тушуна массаж жасоо зарыл. Ал үчүн алаканды биринин үстүнө бирин коюп, бир калыпта басыш керек. Өтө катуу баспаганга аракеттенүү керек. Демек, мына ушул эрежелерди эске сактап, токус кырсык болгон учурда ушул айтылгандарды колдонгонго аракет кылдыла. Балдар, коопсуздук эрежелерин сактоо өтө маанилүү. Бул нерсе биздин өзүбүзгө дагы, бизди айлана чөйрөбүздөгү коомдогу ата-энебиз, мугалимдерибиз, бир туугандарыбыз, досторубуз үчүн дагы өтө маанилүү. Анда эмесе, тапшырма алгыла. Силер азыр таанышып өткөн эрежелерден башка дагы кандай сунуштарды айта аласыңар?
дагы эмнелерди кылыш керек, эмнелерди кылбаш керек, ошолорду ойлонуп көрүп, кыскача жазып көргүлө дагы мага WhatsApp'тан жөнөтүп койгула. Саламатта тургула балдар, коопсуздук эрежелерин ар дайым сактап